Акын менен сүрөткердин мейкини чексиз. Виктор Гюго. Ош шаарынын Акбура дарыясынын жээктерин көрктөндүрүү жана жашылдандыруу долбоору ишке ашырылып жатат. Учурдагы оор кырдаалга карабай, курулуш иштерин баштоого жергиликтүү бюджет тарабынан каражат бөлүнгөн. Курулуштун капсула салуу азем өтүп, ири долбоордун биринчи этабы жүргүзүлүп баштады. Шаар жетекчисинин билдиришинче, бул долбоорду ишке ашырууда көп кыйынчылыктар турат. Бирок түрдүү кырдаалга карабай, шаардыктар үчүн мыкты шарт түзүп берүү негизги милдет экендигин белгиледи. Бул проекттин негизги максатыбыз шаар үчүн, шаардын эли үчүн, шаарга келген коноктор үчүн ушул Акбура дарыясынын боюнда эс алып, ден соолугун чыңдап, ушул өздөрүнө мындай бир жакшы Ош шаарынан таасир алат деген ойдо куруп атабыз да. Экинчи максатыбыз мына бүгүнкү күндө климат өзгөрүп атат, көрүп атасыңар, сел кетпеген жерлерден селдер кетип атат. Ошон үчүн экинчи максатыбыз ушул Акбура дарыясынын боюн бекемдеп, ушул заманбап кылып, ушул дамбаларды тосуу. Долбоор боюнча Акбуранын 5 километрге жакын жээге реконструкцияланып, ал 2 этап менен жүргүзүлөт. Учурда 2,5 километрине таштар төшөлүп, дарыянын жээктерин бекемдөө жумуштары аткарылып жатат. Андан соң жээкти бойлой жөө жүргүнчүлөргө тротуар, велодорожка куруу жана жашылдандыруу иштери жүргүзүлөт. Долбоор 1 айдын ичинде Ак Башат ишканасы тарабынан иштелип чыккан. Буранын суу өткөрүмдүүлүк көлөмүн кеңейтүү болду эң биринчиден. Андан кийинкисинде уже суунун эки жээгине набережный кылып, элдер сейилдеп эс алууга мүмкүнчүлүк түзгөнгө аракет кылдык проект боюнча. Курулуш иштери бүтүүгө эми пока убактысы аягы пока билине элек. Эми бүт курулуш иштери жүрүп жатканда ар кандай нюанстар чыгышы мүмкүн. Эми Кудайым буйрса бир жээгин жылдын аягына чейин бүтүрөбүз деген ойдобуз. Ал эми дарыянын жээктеринде жайгашкан мыйзамсыз курулуш иштери боюнча учурда 384 иш каралып жатат. Буга ылайык 1995 жылдан берки дарыянын жээктерине салынган бардык курулуштар мыйзамсыз деп табылган. Мэриянын долбоору башталганда бизге 45 материал келди. 45 материалдын ичинен тагыраак айта албайм го, бирок 41 материал точно ушул 384 материалдын ичинен чыкты. Biz bayağı murda jönөткөн соттор боюнча эле, соттун автомасы боюнча эле кайра жөнөтүү иштери жүргүзүп атабыз да. Анын ичинен 13 субъект предпринимательство деп коет. Соода түйүндөрү, байсан, чайкана, ушулар сыяктуулар 13 объект аныкталып, алардын госпошлинасы чечилип, баягы мамлекеттик акт болот го, жерге болгон. Ошону жокко чыгаруу жөнүндө биз шаардык сотко, межрайондук сотко кайрылып атабыз. Долбоордун биринчи этабында Вахапов көчөсүнөн Наваи көчөсүнө чейинки 2,5 километр аянтты жылдын аягына чейин бүткөрүү пландалган. Велодорожка үчүн 2 метр, ал эми көрктөндүрүү аймагына 3 метр жер каралып, ага тез жетилүүчү декоративдүү бак-дарактар отургузулат. Сметалык баасы 325 миллион сомго бааланган долбоор 250 миллион сомго курулуп бүткөрүлөт. Нурзада Мырзаматова, Шахрух Иминжанов, Ош Пирим жаңылыктары. Быйыл дарбызга болгон баа төмөн. Дыйкандардын айтымында былтыркыга салыштырмалуу дарбыздын көп эгилүүсү баанын түшүшүнө алып келген. Бир жагынан аба ырайынын аптаптуу болушу түшүмдүүлүктү кыскарткан. Адамдар расходуна чыдабай калды акыркында. Селитра кымбат. Селитранын килограммын 22 сом, 23 сом. Химикаттар бар 1 литри 1000 сом, 1,5 сом. Ошон үчүн ошолорду алып расход кылып келгенде көпчүлүгүн актабай калды да быйылкы жылы. Былтыркы жылы Кудайга шүгүр болгон, эми не дейм, тынчылык болсун, бул актабай калса 1 жыл болот, 1 жыл болбойт. Дыйканчылык, ошон үчүн айтат, дыйканчылык деп. Болуп калса чылык, болбой калса курукчулук.
Апта башы Ош облусунда тоют чөптүн баасы кымбаттады. Былтыр чөптүн бир таңгагы 80ден 120 сомго чейин сатылса, быйыл 150 сомго чыкты. Өкмөттүн Ош облусундагы өкүлчүлүгү баанын өсүшүн малдын кымбаттыгы жана тоолуу аймактарда тоюттун түшүндүүлүгү жакшы болбой калганы менен түшүндүрүштү. Ош облусунда жалпысынан 50.687 гектар жерге той тегилип, бүгүнкү күндө 50%дан көбү той жыйналып алды. Жалпысынан Ош облусу боюнча 2020 жылы 734.600 тонна керектелсе, бүгүнкү күндө 500.000 тоннадан ашык той жыйналып алынды да, бүгүнкү күндө камсыз болду. Бирок бүгүнкү күндө баанын кымбат болушу тоо аймактарында жылдагыдан бир аз жана түшүм азыраак болуп калгандыгына байланыштуу ошодон кымбатыраак болуп калды. Биздин мындай анализ боюнча ушундай болуп атат да. Бүгүнкү күндө толук 100% чөп камсыз боло элек, дагы деле чөп менен камсыз болуу уланып жатат. Буюрса күзгө чейин баалар бир аз төмөндөп калат деген биздин божомол бар да. Шаршемби 5 август Жогорку кеңештин депутаты Улан Пиримов өлкөдө биринчи жолу жаңы долбоор менен мобилдик клиниканы ишке берди. Ачылыш аземи Ош облусунун Алай районунда өтүп, клиниканы тааныштыруу иретинде дарыгерлер тургундарга алгачкы медициналык кеңештерди беришти. Улан Пиримов заман талабына шайкеш бардык шарттары, медициналык шаймандары менен жабдылган көчмө клиниканы ишке киргизүү мезгил талабы экендигин белгиледи. Аталган проектти ишке ашырууга эмне түрткү болду? Биз ошол фонд аркылуу элдин саламаттыгын сактоо максатында кервен, ден соолук кервенин уюштурганда, жерлерге барганда биздин ошол медиктер ал жерде шарттын жоктугуна туш болушту. Ошондой эле аппарат, дары-дармек, ошондой эле кайсыдыр бир оборудованияларга жетишпестикке туш болушту. Анан эң негизгиси элдин суроо талабы аябай көп. 500дөн 1000 чейин адамдар кайрылып атышты. Ошону ишке ашырыш үчүн ошо биздин жарандарыбыздын ден соолугун убагында жана сапаттуу камсыз кылуу максатында биз ушул ден соолук керуенин уюштуруп, ушул сиздер көрүп турган проектни 2 айдын ичинде ашырып, ошол 2 айдын ичинде көптөгөн ошонун ичинде бир топ врачтарга шарт, оборудование, дары-дармек жана дагы башка УЗИ, адамдын эң биринчи кезекте ден соолугуна керектүү нерселерди, керектүү жабдыктар менен жаңы уюштуруп бердик. Бүгүнкү күнү бул проект ишке ашып, бүгүнкү күнү толугу менен Алай районунан, анан кийин Ош облусунун башка райондоруна ишке ашырылат. Бул жерде эң негизгиси биздин жарандарыбыз биринчи кезекте убактысын үнөмдөйт. Себеби дегенде Гүлчөгө центрге же болбосо оору татаалыраак боло турган болсо Ош шаарына барганга убакыт коротот. Экинчиси акча каражаты үнөмдөлүп атат. Себеби дегенде жол кира, баргандан кийин тамак аш жана врачтардын бир топ могул УЗИге кеткен, дагы башка жабдыктарга, анализдерине кете турган акча каражаты үнөмдөлөт. Ушул нерсени эске алдык. Анан эң негизгisi үчүнчүсү бүгүнкү күnkү пандемияга байланыштуу жана бир топ ушул саламаттык сактоо тармагындагы аз да болсо биздин ушул жарандарыбызга ден соолугуна бир жакшы көмөк болот деген ниет менен ушул проектти ишке ашырдык. Ош шаарынын Акбура дарыясынын жээктерин көрктөндүрүү жана жашылдандыруу долбоору ишке ашырылып жатат. Курулуштун капсула салуу аземи өтүп, бул ири долбоордун биринчи этабы жүргүзүлүп баштады. Сметалык баасы 325 миллион сомго бааланган долбоордо тендерден Ак Башат ишканасы 250 миллион сомго утулган. Учурда 5 километрге созулган дарыянын жээктеринин жарымына таш төшөп, бекемдөө иштери жүргүзүлүүдө. Андан соң жээк бойлой жөө жүргүнчүлөргө тротуар, веложол курулуп, жашылдандырылат. Бул проекттин негизги максатыбыз шаар үчүн, шаардын эли үчүн, шаарга келген коноктор үчүн ушул Акбура дарыясынын боюнда эс алып, ден соолугун чыңдап, ушул өздөрүнө мындай бир жакшы Ош шаарынан таасир алат деген ойдо куруп атабыз да. Экинчи максатыбыз бүгүнкү күндө климат өзгөрүп атат, көрүп атасыңар, сел кетпеген жерлерден селдер кетип атат. Ошон үчүн экинчи максатыбыз ушул Акбура дарыясынын боюн бекемдеп, ушул заманбап кылып, ушул дамбаларды тосуу.
Дүйшөмбү 3 август инфекциянын жаңы катталган саны 400 адамды түздү. Илде чугузгандардын саны күндөн күнгө азаюуда. Буга байланыштуу Бишкек жана Ош шаарларында айрым ооруканалар кайрылгандар жоктугунан убактылуу жабылды. Кыргызстан аба каттамдарын калыбына келтирүү боюнча чет мамлекеттер менен келишим түзүүгө аракет кылып сүйлөшүүлөрүн жүргүздү. Президент Сооронбай Жээнбеков Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан кабыл алынган маалыматты манипуляциялоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына карата каршы пикирге кол койду. Президент мыйзамдын негизги концепциясын ар бир адамдын укуктарын жана эркиндиктерин интернет тармагында таратылган жалган маалыматтан коргоонун зарылдыгын колдоп, ошону менен бирге каршы пикирин билдирет. Мындан тышкары Билим берүү жана Илим министрлиги мектептердин ишмердүүлүгү тууралуу бир нече варианттарын сунуштады. Мынакей биринчи класстын маселеси болуп атат, эң көйгөйлүү. Биринчи класс эми алыскы район. Анда карасак, бир класста 10дон бала, 8ден бала. Кырдаал өтө курч эмес. Аякта кадимки эле режимде окуса мүмкүнчүлүк бар. Жеке менчик мектептер болуп атат. Класста 8 бала автобус менен алардын да мүмкүнчүлүгү болуп атат. Бирок Бишкек, Ош шаарларын карасаңар, биринчи класста 40тан бала мүмкүнчүлүк болсо буларды экиге бөлөбүз. Экиге бөлгөн бул бир сунушта бир варианты. Бөлгөндө мына 2 күн окуп, 2 күн дистанттык окуу чыгып эң негизги бул баланын коопсуздугу. Шейшемби 4 август 2020 жылдын июль айынын акырында бажы жана салык төлөмдөрүн чогултуу планы ашыгы менен аткарылды. Бирок 7 айдын жыйынтыгы боюнча бюджеттин киреше бөлүгүндө артта калуу байкалат. Ушундан улам премьер-министр Кубатбек Боронов салык жыйындарын жогорулатууну жана резервдерди мобилизациялоону тапшырды. Сиз менен дары-дармек менен обеспечение кылуу боюнча региондордо иш жакшы эмес. Бүгүнкү күнгө чейин бир дагы эч нерсе ала элекмин деген фактор бар экен айылдарда. Сиз менен дары-дармек менен камсыздоо маселеси боюнча катуураак ишти алып барып карап, тез арада ичинде чечим кабыл алып бүтүрүп бергиле ушул боюнча. Ошол эле учурда парламенттик шайлоого бир катар жаңылануулар киргизилип жатат. Эгерде мурда жарандар өзүлөрүнүн шайлоочулардын тизмесинде гана онлайн режимде текшере алса, азыр пандемияга байланыштуу шайлоочунун жеке каттоо эсеби пайда болуп, анын жардамы менен кетирилген каталар онлайн режиминде текшериле турган болду. Азыркы учурда бул системага кириш үчүн жана 2017 биометрический паспорт деп коебуз, ошол керек. Андан тышкары дагы картридер деп коебуз. Ошол картридер менен кирип, картридерге паспортуңузду салып, өзүңөрдүн 4 тамгалуу пин кодуңарды киргизсеңер, системага кирсе болот. Анан кийин данныйларды оңдолгондон кийин сиз өзүңүздүн телефонуңарды же электрондук почтаңызды көрсөтүп койсоңуздар, операциянын баардыгын Борбордук шайлоо комитетинин система администраторлор карап чыккандан кийин ошол сизге маалымат катары келет да, сиздин данныйларыңар текшерилди, толугу менен ушундай болду, карап көрүңүз деп. Шаршемби 5 август Билим берүү жана Илим министрлиги мектептердеги окутуунун 3 түрүн иштеп чыкты. Биринчи сценарий аралыктан окутуу, экинчиси реалдуу аралыктан окутуу, үчүнчүсү онлайн жана офлайн режиминдеги окутуу. Мектептеги өтө турган окутууларга билим берүү мекемелеринде санитардык талаптарга жооп берген алгоритмдер таратылат. Ата-энелер балдарын ошо психологик жактан ошо даярдабыз керек. Ата-энелери бул антисептик каражаттарды жана ошондой эле жана влажный салфетка мына ошолорду салып берип, балар кантип колдонуу керек, аларды үйрөтүүлөрү керек. Жана мектепке баргандан кийин эми кандай шарттарда кандай эрежелерди аткаруусу керек. Бул мектепке ар бир мектепке азыр коюлду. Бул күнү Ливандын борбору Бейруттун портунда жүздөгөн адамдардын өмүрүн алып кеткен жарылуу катталды. Миңдеген адамдар дагы эле дайынсыз жоголууда. Жарылууга бир нече жыл бою 3 тоннага жакын аммиак селитрасын туура эмес сакталганы себеп болгон. Жарылуунун күчү Бейруттан 240 чакырым алыстыкта жайгашкан жер ортолук деңиздеги Кипр аралына чейин жеткен. Күнөөлүүнү тапмайын мен тынчып калбайм. Ага карата эң катуу жазасын беребиз. Салмагы 2750 тонна болгон аммиак селитрасын кампада 6 жыл бою эрежесиз сакталуусуна ким жол бергенин аныктайбыз. Бейшемби 6 август 549 жаңы коронавирус инфекциясынын учуру. Республикалык штабтын отурумунда Ысык көл жана Нарын облустарында медициналык жабдуулар менен камсыздалышы жана ага болгон муктаждыктар жөнүндө маалымат берилди. Премьер-министр Кубатбек Боронов саламаттыкты сактоо министрлигинин рентген аппараттарын сатып алуу маселесин жетишсиз иликтегендиги үчүн сынга алды. Ушуну менен катар эле Ысык көл облусунда райондар аралык жана региондор аралык жүргүнчүлөрдү ташууга чектөө алынып салынды. Менин талабым ФАПтар дагы, медпункттар дагы, ЭСВлар сыяктуу, стационарлар сыяктуу адамга жардам көрсөтө ала турган болуш керек. Ошол даярдыктан өткөрүү зарыл. Ал арада Кыргыз футбол чемпионатынын оюндары жандана турганы белгилүү болду. Оюндар Кант шаарындагы 2 стадиондо өткөрүлмөй болду. Бул оюн талаалары атайын шаардан алыс жерден тандалган.
коронавирус инфекциясынын таралышын алдын алуу максатында оюндар көрүүчүлөрсүз, бирок онлайн режиминде өткөрүлөт. В розыгрыше Шорот премьер-лиги 2020 года участвуют. Шороп премьер-лигасына 8 команда катышууда. Сезондун башында бизде 9 команда болгон. Финансылык кыйынчылыктарга байланыштуу командалардын бири катышуудан баш тарткан. Эми чемпионатта 8 клуб атааңдашат. Шороп премьер-лигасынын жеңүүчүсү албетте ал футбол боюнча Кыргызстандын чемпиону болот. Ошондой эле АФК кубогуна катышып, эл аралык деңгээлде Кыргыз Республикасынын намысын коргойт. В республику на международном уровне, участвуя в розыгрыше Кубка АФК. Жума 7 август акыркы 24 сааттын ичинде 503 коронавирус жана пневмониянын жаңы учурлары аныкталды. Ошол эле учурда айыгып кеткендердин саны 665 адамды түзүп, 4 бейтап көз жумган. Пандемия башталгандан бери жалпы коронавирус жуккан адамдардын саны 39.162 болду. 30.674 бейтап айыгып, 1.451 адам көз жумду. Кыргызстандагы COVID-19 тараган учурлары. Бишкек 16.511 инфекция учуру катталып, 650 адам каза тапты. Чүй облусунда 4839 инфекция учуру катталган, каза болгондор 194. Ош облусунда 6686 инфекция учуру катталган, 199 адам каза болду. Нарын облусунда 1562 инфекция учуру катталган, өлүмдүн саны 79. Жалал Абад облусуна инфекцияга 3428 адам кабылды, каза болгондор 139. Ысык Көл облусунда инфекциянын 3081 учуру катталып, каза болгондордун саны 90 адамды түздү. Баткен облусунда 1792 инфекция учуру катталып, өлүмдүн саны 46га жетти. Талас облусунда 1263 адам инфекцияга кабылып, каза болгондордун саны 53 адамга жетти. Кыргызстан, Түркия жана Бириккен Араб Эмирлиги менен туруктуу аба каттамдарын калыбына келтирүү жөнүндө макулдашууга жетишти. Учурда 3 авиакомпания Бишкек-Стамбул Бишкек каттамы боюнча жумасына 2 жолу, Бишкек-Анталия Бишкек каттамын жумасына 1 жолу аткарышат. Ал эми Дубай Бишкек Дубай каттамы жумасына 1 жолу жүргүзүлөт.